Лекциянын темасы граждандык согуш жана совет бийлигинин чыңдалышы. Жеңилген буржуазия, жеңилген помещиктер албетте бийликти оңой менен эле советтердин колуна, пролетариаттын колуна өткөрүп бергилери келген эмес. Анын үстүнө Россияда биринчи жолу адамзат тарыхында социалисттик революция жеңип отурат. Социалисттик мамлекет түзүлүп атат. Жумушчу дыйкандардын, эмгекчи элдин кызыкчылыгын көздөгөн, коргогон өкмөт түзүлүп атат. Муну чет жакадагы күчтүү капиталисттик мамлекеттер дагы Англия, Франция, Америка Кошмо Штаттары, Япония каалаган эмес. Муну ошондуктан контрреволюциялык күчтөргө алар дагы колунан келишинче, мүмкүндүк болушунча жардам берип, ушул Россиядагы совет бийлигин жок кылууга аракет кылышкан. Россиянын ичиндеги контрреволюциячыл күчтөр ошол империалисттик мамлекеттердин жардамына таянып, бийликти кайра колуна алууга болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган. Ошентип 18-жылдын орто ченинен баштап Россия мамлекетинде, советтик Россияда, анын региондорунда граждандык согуш башталат. Бул граждандык согуш 20-жылдын аягына чейин созулган. Граждандык согуш Россиянын борбордук бөлүгүндө дагы айыгышкан мүнөздө өтүп, куралдуу кагылышуулар күчөп, ал тургай армиялар түзүлүп, бул чоң элге чоң кайгы, капа, кыйынчылыктарды алып келген. Граждандык согуш Түркістанда дагы, анын ичинен Кыргызстанда дагы курч мүнөздө өткөн. Түркістандагы граждандык согуштун курч мүнөздө болушуна ошол мезгилде Жети суу фронтунун түзүлүшү, Закаспий фронтунун түзүлүшү, Ак Төбө фронтунун түзүлүшү, ушундай 3 фронттун Түркістан крайында түзүлгөндүгүнүн өзү эле граждандык согуштун кандай мүнөздө болгондугу жөнүндө кабар берет. Жергиликтүү эл дагы совет бийлигинин максатын жакшы түшүнүп калгандыктан, совет бийлиги элдин кызыкчылыгын көздөй тургандыгын билгендиктен, ушул граждандык согушта совет бийлигин коргоого болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган. Кыргыздардын ичинен дагы ыктыярдуу түрдө кызыл аскерлердин топторуна мүчө болгондор, ыктыярдуу түрдө аскерге катталгандардын саны көбөйгөн. Кыргыз элинин ичинен ушул Юсуп Абдрахманов, Күчүков, Осмонбеков, Орозалиев өңдүү мыкты кызыл командирлер чыккан. Белгилүү адамдардын ичинен Саякбай Каралаев, Касмалы Баялинов өңдүү кийин белгилүү адамдар, белгилүү манасчы, белгилүү жазуучу болгон адамдар дагы өз ыктыяры менен кызыл армиянын катарында кызмат өтөшкөн. 1918-жылы Бишкекте 250 адамдан турган кызыл аскерлердин тобу түзүлүп, алар Жети суу фронтуна жөнөтүлгөн. Кийинчерээк бул түзүлгөн аскердик бөлүм Бишкектин 1-чи полку деп кайрадан аталып, ага белгилүү кызыл командир Лагвиненко жетекчилик кылган. Бишкектин айланасында контрреволюциячыл козголоң 1-чи жолу ушул азыркы Сокулук жергесиндеги Ак сууда, Беловодскийде чыккан. Анткени бул жерге
орус дыйкандары жайгашкан чоң кыштак болгон. Бай орус дыйкандары совет бийлигине каршы козголоң уюштурууга жетишкен. Бул козголоң 18-жылы 7-декабрда ошол Беловодский кыштагында башталган. Беловодскийдеги совет бийлигинин өкүлдөрүн камакка алышып, ал жердеги совет бийлигин жоюп, нааразы болгон дыйкандардын коштоосу менен алар 14-декабрда Бишкек шаарын басып алууга аттанган. Бишкектеги Кызыл гвардиянын бөлүктөрү аларды азыркы Манас проспектиси же болсо Белинский көчөсү, тагыраак айтканда мына филармония жайгашкан жерден тоскон. Эки тараптан тең катуу атышуулардын натыйжасында адамдар курман болгон. Алар ушу Бишкек шаарын курчоого алып, акырындык менен Бишкектеги бийликти, совет бийлигин жоёбуз деген максатты көздөгөн. Алардын ушул козголоңун басыш үчүн Жети суу фронтунда согушуп аткан 1-Бишкек полкун кайрадан ушул Бишкекти көздөй жөнөткөн. Ошол жөө жүрүп отуруп 9 суткада Бишкек полкунун аскерлери Логвиненконун жетекчилиги менен 9 суткада 600 километр жерди жөө басып, анан кийин Бишкекке келип, ошол козголоңчуларга сокку урган. 23-декабрда ушул Бишкек полку менен козголоңчулардын ортосунда катуу кармашуулар болуп, бул 29-декабрга чейин созулган. Натыйжада Бишкек уезди козголоңчулардан толук бошотулган. Азыркы мезгилде мына студенттер өзүңөр көрүп жүрөсүңөр, Дуб паркында Кызыл гвардиячылардын коюлган көрүстөнү бар. Ал жерге атайын эстелик орнотулган, ошолор пайдаланган замбиректер коюлган. Ошол жерге ушул Ак суу козголоңун басууда курман болгон Кызыл гвардиячыларынын бир тобунун сөөктөрү коюлган. 1919-жылы июль айынын башында чоң козголоң түп кыштагында, Ысык көлдүн түп кыштагында болот. Анткени түптө дагы Россиядан келген дыйкандардын байларынын чоң тобу жашаган. Алар да совет бийлигинин орношуна каршы болгон. Совет бийлиги алар ээлеп турган жерлерди дыйкандарга бөлүп берет деген кабарды угушкан. Помещиктердин жерлери конфискацияланат деген кабарды угушкан. Ошондуктан чоң козголоң чыгарышып, түптөгү совет бийлигин жоюп, алар Пржевальский шаарындагы совет бийлигин жоюш үчүн 20-июльда Пржевальский шаарын курчоого алган. Бир жума курчоодо турган. Пржевальскийдеги совет бийлигин жактагандар, коргоочулар дагы болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, совет бийлигин коргогонго, душманды Пржевальский шаарына киргизбегенге аракет кылган. Анан ал жака дагы токмоктон Верныйдан кызыл аскерлер барып, 26-27 июльдарда ошол Пржевальскийдеги козголоңчулардын күрөшүн баскан. Түркүстанда совет бийлигин чыңдоо үчүн совет өкмөтү 1919-жылы 14-августта Түркістан фронтун түзгөн. Түркістан фронтуна ушул Түркістанда согушуп аткан бардык кызыл аскерлер, аскер бөлүктөрү баш ийген. Мунун башкы командачысы болуп биздин жердешибиз Михаил Васильевич Фрунзе дайындалган. Фрунзе жергиликтүү калктын каада салтын, психологиясын жакшы түшүнгөн, совет бийлигин
чыңдоо үчүн болгон күчүн жумшаган, ал кыргыздарга абдан ишенген. Ошондуктан кыргыз менен казактардан бириктирип 1920-жылы атайын өзгөчө кыргыздардын атчандар полкун, атчандар бригадасын түзгөн. Бул атчандар бригадасы совет бийлигин чыңоого өзгөчө салмышкан. Буга чейин эле ушул Наманган уездинде Арстаналы Осмонбеков, Нуркул Орозалиевтер дагы кыргыздардан өзүнчө бир аскердик бөлүктөрдү түзүп, совет бийлигине каршы күрөшкөндөрдү баскан. Ошол түштүктө Дыйкандар армиясы деген жакшы тилек менен Дыйкандар армиясы түзүлгөн эле. Ошого негизинен карапайым эле дыйкандар, малчылар, жергиликтүү элдин өкүлдөрү күчө болушкан. Бирок анын командири мурдагы ак гвардиячыл Монстров деген аскер жетекчиси акырындык менен агитация жүргүзүп отуруп, ошол армияны совет бийлигине каршы бурууга аракет кылган. Өзүнчө Кокон автономиясы деген мамлекет түзгөнгө аракет кылган. Ал ошол Кыргызстандын түштүгүндө кеңири жайылып кеткен басмачылар кыймылы менен байланыш түзүп, өзгөчө жанагы басмачылардын белгилүү корбашчысы Мадаминбек менен ынтымакта болуп, совет бийлигин жок кылууга аракет кылган. Ушул жерден басмачылар кыймылы жөнүндө дагы айта кетишибиз керек. Орто Азиядагы тап күрөшүнүн бир формасы граждандык согуш мезгилинде бул басмачылардын кыймылы болгон. Басмачылардын кыймылы совет доорунда бир беткей бул реакциячыл кыймыл катарында бааланып, өзүнүн советтик тарыхнамада орун тапкан. Кийинки мезгилде басмачылар кыймылын сын көз менен кароо жөнүндө дагы сунуштар болуп атат. Басмачылар кыймылын улуттук боштондук күрөш катарында дагы карагандар бар. Мисалы, коңшулаш Өзбекстанда басмачылар кыймылын прогрессивдүү улуттук боштондук кыймылы катарында баа берилип, ошол мезгилдеги Өзбекстандын аймагында басмачылык кыймылды жетектеген корбашлардын баардыгын тең улуттук баатыр катарында жарыялап жиберишти. Бирок бул басмачыларга баа берүүдө Кыргызстандын окумуштуулары андай бир жактуулуктан алыс. Басмачылар адегенде Кыргызстандын окумуштуулары басмачылардын кыймылын эки мезгилге бөлүп карашат. Башталышында басмачылардын кыймылында улуттук боштондук мүнөз болгон, жергиликтүү элдин кызыкчылыгын коргоо максаты болгон, жергиликтүү элдердин кызыкчылыгы тепселип атат. Ошондуктан биз жергиликтүү элдин кызыкчыларын ар тараптуу колдойбуз деген. Ошон үчүн жергиликтүү элдерден чыккан дыйкандар, малчылар, карапайым элдер басмачылардын кыймылына катышып, ошолордун буйруктарын аткарган. Бирок кийинчерээк совет бийлигине каршы күрөштө ошол басмачылардын отряддары карапайым элдерди өлтүрө баштаган. Карапайым элдердин айылдарын талап тоноп өрттөй баштаган. Жумушчуларды кармап алып, аларды мыкаачылык менен өлтүргөн учурлары көп болгон. Ошондуктан басмачылар кыймылын бир беткей эле улуттук боштондук күрөш деп баалабастан, кийинки мезгилде бул реакциячыл кыймыл болгон деген тыянак азыркы мезгилдеги кыргыз тарыхнамасында үстөмдүк кылып келүүдө. Муну ошол мезгилде өзгөчө 20-жылдардын экинчи жарымында басмачылар кыймылын элдин колдобой калгандыгы дагы далил. Басмачылар кыймылы тоо таштын арасына жашынып, кийинчерээк ошол 21-жылдары, 22-жылдары деле чыга калып, акыры 24-жылдарга чейин созулган. Басмачылар кыймылын мына жогоруда биз белгилеп кеттик. Мадаминбек, Көршермет, Мойдун,
Aman Palvan öңdүү bir катар корбашчылар жетектеген. Мына 1920-жылы Совет бийлигин чыңдоо үчүн 7 майда Михаил Васильевич Фрунзе Түркістан боюнча биринчи жолу аскерге мобилизациялоо жүргүзөт. 19 жаштан 35 жаштагы адамдар кызыл аскерге кызмат кылсын деп биринчи жолу аскерге чакыруу жүргүзгөн. Бул иш Кыргызстанда өтө ийгиликтүү жүзөгө ашырылган. Муну ушундан дагы ушул Кыргызстанда Совет бийлигин жергиликтүү эл жакшы колдогондугун көрөбүз. 1920-жылы ушул чет жакадагы качкан контрреволюциячыл күчтөр Совет бийлигине каршы акыркы аракеттерди жасап, Совет бийлигин кулатууга аракет жасап көрүшкөн. 1920-жылы ноябрда ат башыда козголоң чыгат. Мында ошол Ферганадан качкан Криянов баягы армиянын, дыйкандар армиясынын жетекчиси Бондарев деген көпөс болгон, ошол Нарында жашаган. Мына ошолор Совет бийлигине каршы козголоң уюштурушуп, ат башыдан Нарынга келишип, Нарындагы советтик кызматкерлердин баарын камакка алып, бир тобун өлтүрүп, ал жердеги аскердик бөлүктөрдү куралсыздандырып, андан кийин ушул Бишкектеги жана Токмоктогу Совет бийлигин жоёбуз, талкалайбыз деген максатта Долондун белин ашып, бул тарапка багыт алышкан. Токмоктон, Бишкектен чыккан Кызыл армиянын бөлүктөрү аларды 16 ноябрда Кочкордон тоскон. Кочкордон эки тараптан катуу салгылашуу болуп, салгылашуунун натыйжасында Криянов баш болгон, Бондарев баш болгон козголоңчулардын аскери талкаланган, өлгөндөн калганы Кытайга качкан. Ошентип 1918-жылы башталган граждандык согуш 20-жылдын аягына чейин созулуп, натыйжада Совет бийлигин жактаган күчтөр козголоңчуларды, контрреволюциячыл күчтөрдү талкалаган. Кыргыз жергесине дагы ошентип советтик курулушту жүзөгө ашыруу үчүн тынчтык орногон.